Кыргызстанда кургак аныктоонун, дарылоонун жана алдын алуунун сапатын жогорулатуу багытында реформалоо жумуштары жүрүүдө. Бул иш-аракет USAID уюмунун кургак айыктыруу долбоорунун техникалык колдоосу менен ишке ашууда. USAID-тин колдоосу менен 2021-жылы дигитайзер аппараты коюлуп, бул рентгенди тарткандан кийин эле санариптештирип, дарыгерлердин компьютерине электрондук түрдө рентген өтөт, сапаттуу. Ошол менен бул дарылоодо бир топ жеңил болду, туура диагноз койгонго шарт түзүлдү. Азыркы күндө дарыгерлерибизге бир топ жеңил иш-чара болду да, аппараттардын коюлушу менен. Бул багытта өлкө аймагында комплекстүү санариптештирүү иштери колго алынды. Анын негизинде дарыгерлер бейтаптуу дарылоодо облустук онлайн консилиумдарды уюштурууда. Бул этабы менен анализдердин түрлөрү бар дагы, мисалы кайын тест дегенибизде 15 күндө өзү результаты чыгат да, 15 күндө результат чыгат, анын кагазын биз күткөнүбүздө кагазы келгиче даже бир айдан өтүп кеткен убакыттар дагы болот да. Кээ бир учурда ошол алмашып калып, жанагы кагаздары башка областтарга дагы өтүп кеткен случайлар болот. Азыр андай көйгөйдөн биз айрылдык дагы. Азыркы учурда ушул 15 күндө результат чыкса, ошол заматта уже онлайнга ошо ТБ регистрибизге сразу түшөт. Биз автоматически ошол күнү бейтаптын дарысын өзгөрөт же өзгөрбөйт деп адекватный лечение жазганга бир топ шарт болуп калды. Комплекстүү реформалоонун негизинде дарылоонун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында медицина кызматкерлерине каржылык шыктандыруу киргизилген. Дарыга сезимтал формасына 12 000, туруктуу формасына 24 000. Ушул дагы консилиумдун негизинде чечилет. 2021-жылдын сентябрь айынан төлөм системасы киргизилген. Азыркы күндө туура сакайтып, жакшы жыйынтык чыгарган бейтаптарга уже төлөндү. Бул сотрудниктерге төлөнөт. Мындан сырткары биоматериалдарды ташып жеткирүү системасын киргизүү, кургак аныктоо боюнча сапаттуу лабораториялык кызмат көрсөтүүнү кеңейтүү, жаңы учурлардын жана бейтаптар менен байланышта болгондорду активдүү табуу, кургак каршы кызматты оптималдаштыруу жаатында санариптештирүү аракети алгачкы натыйжаларын берүүдө. Жеңил болуп калды, мурдага караганда мурда журналдар көп болчу, азыр жеңил болуп калды. Анализге дагы, консультацияга жөнөтө турган болсок дагы, мына дарыларды ичкенге дагы баардыгы ушу компьютерде менен да, компьютерден иштейбиз. Жакшы жеңил, кыйла жеңил болуп калды бизге. Канча кагаз толтурчу? Мурда 20 журналды толтурчу болот. Азыр жакшы, мына компьютер менен жөнөтүп коебуз жакшы. Кыргызстан 2014-жылдан тарта бара-бара кургак амбулатордук дарылоону кеңейтүүгө өттү. USAID уюмунун кургак айыктыруу долбоорунун маалыматына таянсак, 2021-жылы кургак ооруларында сакайтылган учурлардын саны 6226-ны, ал эми 2022-жылдын 4 айында 1933-тү түздү. Адистердин маалыматында Кыргызстан учурда биринчи катардагы кургак каршы дарылардын 100%, экинчи катардагы дарылардын 15%-ын сатып алат. Муну менен эл аралык донорлорго өлкөбүздүн көз карандылыгы акырындап азаюуда. Аскар Баймуратов, Салам Медиа.